Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Азыр бизде валютная пара евро-доллар. Өзүңүздөр көрүп тургандай деле бизде бул жерде низковолатильный рынок болуп атат и 1 минуттук таймфреймди байкасак, бизде бул жерде разворот болчудай да. Но бул жерде бизде треугольник фигура көрсөтүп атат и бул жактан азыр биз 3 минуткө $40 на понижение качабыз, достор, 0,2 минутага чейин. И бул сделкабызды биз, достор, азыр Telegram группабызга жөнөтөбүз. Евро-доллар. Так, где евро-доллар? Евро-доллар ниже до 0,2, да? 0,2. Так, все, жөнөтөбүз. И өзүбүз дагы бир сделка $40 на понижение ачабыз, достор. Смотрите, бул жакта бизде треугольник болуп атат. Треугольник, мынакей уровень поддержкабыз. Далее нисходящий тренд болуп атат, да. Постоянно биздин максимумубуздабыз азайып кетип атат, да. Каждый раз биздин максимумубуз түшүп баратат, да, мынакей. И бул жакта бизде азыр падение болуш керек, да, пробитие именно мореки уровенибизди, да, пробитие кылыш керек. Ошол үчүн биз сделкабызды на понижение ачтык, байкайбыз, күтөбүз. Пока что бизде мынакей эми башталды и биринчи сделкабыз уверенный плюска жабылат деп ойлоймун, да. Анткени жакшы паттерн вырисовывать этилди. YouTube'дан же болбосо Google'дан жазсаңыздар болот, да. Паттерны в трейдинге деп жазсаңыздар, сіздерге паттернды көрсөтүп берет, да. Рисункаларды азыркы жаңы эле көрсөткөн нерсе бул треугольник, да, то есть нисходящий треугольник деп коет. Бул нерселерди сиздер үйрөнүшүңүздөр керек. Анткени трейдингде постоянно ошол паттерндер менен биз иштейбиз, да. Кандай паттерндер бар, да? Мисалы, скальпинг, нисходящий тренд, восходящий тренд, треугольник, бычий флаг, молот, то есть мындай паттерндер түрлөрү аябай көп, да, примерно 1000ден ашат деп ойлоймун, да, и ошолордун баардыгын сиздер үйрөнүшүңүздөр керек, да. Даже книжкалар бар отдельный, да, ошону сиздер дагы сатып алсаңыздар, ошол нерсени үйрөнсөңүздөр, сиздерге кийин көп польза алып келет, да, в трейдинге, да, в общем. Мен бул нерселерди баардыгын кайсыл жактан үйрөнгөнмүн, да. Бул нерселердин баардыгын мен эч жактан үйрөнгөн эмесмин, достор. То есть эч ким мага келип үйрөткөн эмес. Мен убагында, то есть трейдерлер эми гана интернетке чыгып аткан мезгил болчу, да. И бул нерсени мен өзү негизи 4-классында эле бул нерсеге регистрация өтүлгөнмүн, да, то есть регистрация өткөнмүн и ушу 4-классында эле пробовать эткенмин, да, даже акча салып көргөнмүн, анткени ал убакытта верификация деген нерсе жок болчу бул жакта, достор. И биринчи минусум канча суммага болчу, так, примерно 2000 3000 сом болчу, да, 3000 сомду жок кылып салганмын, да. И ошо менен токтоп коймун и дальше уже постепенно бул нерсеге кызыгым калган болчу, и потом уже 9-классты бүткөндөн кийин эмне кылышты билбей жүрүп и ушул нерсеге кайра келдим, да, то есть момент болду, какой-то бир момент, и чисто случайно, да, интернеттен көрүп калып эле кайра кызыгып кеттим, да, ошол менен дальше уже пошло, да, интернеттен көрүп, изучать этип, үйрөнүп, опыт алып, бул опытту мен примерно 3 жыл, 4 жыл короттум, да, стабильно күн сайын эртеден кечке чейин 24 саат 24/7 за компом постоянно изучать ете берсең, бул нерсени дагы жеп жутуп калат экенсиң, да, достор. Ошон үчүн сиздерге постоянно кайталайм, көбүрөөк торговлялаңыздар, көбүрөөк изучать этсиңиздер, да. Оңой эмес, трейдинг бул өзү жеңил акчанын эң кыйын способу, да. Биринчи сделкабыз плюска жабылды. Азыр биз история сделки бул жакта копировать этип биз сиздер менен группага жөнөтөбүз, да. Так, группабызга бул жакта уже да плюстарды кармашыптыр. Все, жөнөтөбүз. Кийинки сделкабызды биз валютный пара евро-доллардан ачабыз. Бул жакта бизде көрүп тургандай деле уровень поддержкабызга келди, да. Мынакей биринчи поддержка, мореки, второй уровень поддержка болчу. И ушул уровень поддержкабызга бизде касание болду и график азыр на разворот кетиши керек, да. Так, 3 минут жетишет деп ойлоймун. 3 минуткө $40 бир сделка на повышение ачабыз и бул сделкабызды азыр группабызга жөнөтөбүз, да. До 0,7, да. Все, жөнөтөбүз.
и менин подписчиктерим дагы менин сделкама уверенный болгондор. Сигнал келгенде сиздер сразу эле сделка ачпашыңыздар керек да. То есть сиздер дагы бир байкап көрүңүздөр, анализировать этип көрүңүздөр. То есть сигнал келет да, либо выше, либо ниже. Если вышега келсе, то анда астыкы уровеньден на повышение ачканга аракет кылыңыздар да. А если на понижение келсе, анда үстүнкү уровеньди күтүп, да, эң үстүнкү пиктен ачканга аракет кылыңыздар да. Если сделка сразу эле келсе, да, то есть сразу эле сделканы ачып койсоңуздар, то анда кичине туура эмес болуп калат да. То есть сиздер өзүңүздөрдүн акчаңыздарды дагы кичине мындай сакташыңыздар керек да. То есть жөндөн жөн эле сделка ача бербеш керек. Сиздер дагы анализ кылыңыздар, сиздер дагы вклад кылышыңыздар керек. Кнопка бабла деген бул жакта нерсе жок достор. Сиздер дагы бул нерсеге көп убакыт удалять этишиңиздер керек да. А если сиздер несерьезный отношение жасасаңыздар бул нерсеге, да, келип эле $1000 же $100 пополнение кылып вверх-вниз басып койсоңуздар эле бул жерде акча пайда болуп калбайт да. Бул нерсечи сиздер долгосрочный перспективага ойлонушуңуздар керек да. Дальнейшем бул жактан мен акча таап кетишим керекмин деген мышление менен дальше уже развивать этип кетишиңиздер керек өзүңүздөрдүн. В общем, вот такая фигня, да. По итогу бизде экинчи сделкабыз дагы плюска жабылып атат достор. Мынакей экинчи сделкабыз плюска жабылды. Историябызды биз копировать этип группага жөнөтөбүз да. Биз группада күндүзү саат 3-тө примерно 4 сделка заключить этебиз да. Если 2 сделка минус болсо, биз сразу торговляны токтотконго азыр аракет кылып атабыз да. То есть 2 сделка минус болуп калса эле сразу биз торговляны токтотобуз. Бизде экинчи сессия болот. Экинчи сессия кечки саат 9-да и 9-да да биз сиздер менен ошол минусту кайтарып кетебиз же дальше уже торговать этип кетебиз да. То есть биздин дагы ушундай планыбыз бар и жөндөн жөн эле сделка ача бербейбиз да. 5, 10, 15, 20 сделка катары менен кете бербейт да. То есть мен дагы сиздерди ойлоймун и сиздер дагы мени ойлошуңуздар керек да. Кийинки сделкабызды биз бул жактан уже на понижение качабыз. 12 минутага чейин бир сделка на понижение и группабызга дагы жөнөтөбүз. Евро-доллар ниже до 13, да, точнее 12. Все. Евро-доллар бул валютный параны деген билдирет и ниже деген бул сделкабызды на понижение качканга билдирет и до 12 деген бул жерде время экспирации, да, то есть 12 биз сиздер менен бул жагын карабайбыз, саат жагын карабайбыз, биз болгону 12 минутасын карайбыз достор да. Если до 12 деп келсе, до 12 тандайбыз, если до 13 болсо, до 13 тандайбыз да. Время экспирацияны кантип туура тандаш керек достор. Время экспирацияны сиздер мурунку расстоянияны карап өзүңүздөр анализировать этишиңиздер керек да. Мисалы биз бул жактан азыр так көрсөтөйүн бир моментте. Мынакей. Мореки ситуация деп коелу да. Нисходящий тренд болуп атат. И бул жерде бизде биринчи пиктен канча минут падение болгон да. То есть в принципе, если бул жактан ачсак, примерно биз 10 минутка ачсак жетишет экен да. Вот. И экинчи ситуация. Бул жактан биз примерно тоже 5 минуттан көбүрөөк ачсак, сделкабыз плюска жабылат экен да. Если бул жактан ачсак, примерно 5 минут жетишет экен да. То есть ушинтип биз сиздер менен анализировать этишибиз керекпиз да. Рынокто кайсыл убакытта, кайсыл убакытка чейин график ошол жерде турат, и кайсы жактан разворот болот. Ошону биз заранее билишибиз керекпиз да. Платформадан регистрация өтүңүздөр, ссылканы, биринчи ссылка болот, ушул сайттын регистрация өтсөңүздөр, промокод трейдер кейди жеп жатсаңыздар, сиздерге кийин пополнение кылганда бонус берилет 100%, и бул жакта бизде учебный счет деген бар достор. Учебный счет, если акчаңыздар жок болсо, пока что сиздер ушул учебный счет менен торговля кылып турсаңыздар болот достор да. Котировка одно и то же, эч кандай разница жок. Реальный менен же демо счетунун разницасы жок да. Мынакей азыр бизде демо счет. Азыр биз байкайбыз да, мынакей котировканы. Реальный счетко өтөбүз. Все. То же самое, достор. То же самое. Реальный, что долларовый, что рублевый, разница жок достор. Бир эле график, бир эле котировка, бир эле исходниктен келет да, котировкага. Так, биздин
биринчи минусубузду биз азыр догон менен перекрывать этебиз да. Бул жактан азыр биз 3 мүнөткө суммабызды $100 коебуз и $100 биз силер менен дагы бир жолу на понижение качабыз достор. 15 минутага чейин биз силер менен бул жакта дагы бир сделка өтөбүз да. Евро-доллар ниже до 15 дегенде биз силер менен жазып жөнөтөбүз и эң үстүнкү пиктен биз на понижение качышыбыз керекпиз да. Мынакей мен биринчи сделкамды ачтым и потом уже сигналды жөнөттүм да. Азыр уже график на повышение кетип атат, уже бул жакта подписчиктерим ушул эң үстүнкү уровеньден уже ачып атышат да. Азыр мен бул жактан дагы бир сделка ачамын 15 минутаны дагы бир сделка на понижение эң үстүнкү уровеньден эң үстүнкү пиктен дагы бир сделка ачамын да. И сделкабыздын жыйынтыгын байкайбыз. Бул жакта бизде технический анализибизди то же самое да, башында айткандагыдай эле. Бул жерде бизде биринчи поддержкабыз пробитие болду, экинчи поддержкабызга чейин келди да, мурунку падениябызга да, мурунку минимумубузга келди и обновление кылып кетти да. Дальше бул жакта бизде треугольник болчу и дальше бизде графигибиз нисходящий трендти улантып кетип атат да. Дагы бир жолу бизде мореки уровеньге жетиш керек да. Примерно азыр уже разворот болуп атат го деп ойлоймун да. Мынакей айттым го. То же самое бул жакта график эч качан өзгөрбөйт да. То есть эч качан өзгөрбөйт. Если сиздер үйрөнө берсеңиздер и ал үйрөнгөн нерсеңиздер по-любому жемишин берет да. Вот. И дагы бир жолу биздин сделкабыз плюска жабылды. Плюс $380 предыдущий минусубузду кайтарып кеттик бардыгыбыз чогуу. Ушинтип достор биз күндө ушинтип торговля кылып зарабатывать этебиз достор. Бүт бардыгы прозрачный, эч кандай обман жок, эч кандай мошенничество бул жакта жок да. И в общем өзүңүздөрдүн акчаңыздарды өзүңүздөр управлять этесиздер достор да. Мен эч кандай финансовый советчик эмесмин сиздерге. В общем мен болгону өзүмдүн опытым менен, өзүмдүн знаниямдын жана өзүмдүн мнениям менен сиздерге бөлүшүп кетемин да. Кааласаңыздар менен обучение алсаңыздар болот. Бүт бардык обучение бекер болгону сиздер экинчи ссылка менен өтүшүңүздөр керек и ошол группадан сиздерге бардыгы түшүнүктүү болот деп ойлоймун. Ошо менен достор кийинки видеороликте көрүшөбүз. Каналга катталыңыздар и жана достор лайктан басыңыздар и жана колокольчикту басканды унутпаңыздар.